жаза бул бир гана жасаган туура эмес аракети үчүн кандайдыр бир чара көрүү эмес. Бул жаза аны кайра тарбиялаш керек, жакшы коомго керектүү адам катары кылып туруп. Бул биринчи максаты. Экинчи максаты башка бирөөлөргө бул эскертүү иретиндеги эме. Моундай жүрсө болбойт экен, моундай жүрүш керек экен, моундай жасаш керек экен, моундай кыймылдаш керек экен деп тегеректеги коомго бул тарбиялык мааниси бар эскертүү иретиндеги эме чарада. Анан эң акыркысы ал уже сен канчалык деңгээлде кылмыш жасадыңбы, укук буздуңбу, ошого карата анан мыйзамда каралган чараны көрүп коюу. Бул өзү эме баягы жазанын негизги максаты ушул үчөө да.